Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Силер менен көрүшүп турганыма кубанычтамын. Бүгүнкү сабакта силер менен мен Төлөгөнова Махабат Маматраимовна. Бир адамдын жылмаюусу көп адамдарга кубаныч, бакыт тартуулайт. Андыктан баарыбыз жагымдуу жылмаябыз. Бүгүн өзгөчө күн. Баарыңарды билим майрамыңар менен куттуктайм. Жаңы окуу жылында көптөгөн ийгиликтерди багындырасыңар деген жакшы тилек менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Алгач сабагыбыздын ачкычын чогуу таап алалы. Карагылачы балдар, бул тамгалар адашып калыптыр. Биз аларга жол көрсөтүүбүз керек. Бул кайсы тамгалар? Ооба балдар, туура айтасыңар. Тамгалары. Эми биз кийинки сүрөттөрдү карайбыз да, алардын башкы тамгаларын эстеп калабыз жана керектүү орундарга туура жайгаштырып, бүгүнкү сабактын ачкычын таап алабыз. Балдар, бул сүрөттөрдүн башкы тамгаларын эстеп калдыңарбы? Азаматсыңар балдар. Эми бул тамгаларды тиешелүү орундарга жайгаштырабыз. Байкагылачы достор, эмне деген сөз келип чыкты? Азаматсыңар, мекен деген сөздү таап алдык. Демек биз бүгүнкү сабакта мекен жөнүндө кеп кылат экенбиз. Сабагыбыздын темасы менин сүйүктүү Кыргызстаным. Бүгүнкү сабакта мекен жөнүндө түшүнүк аласыңар жана Кыргыз Республикасынын символикалары менен таанышасыңар. Мекенди коргоо, сүйүү канчалык маанилүү экендигин билесиңер. Алгач балдар, берилген сүрөттөргө көңүл бургула. Балдар, сүрөттөрдөн эмнелерди көрүп турасыңар? Ооба, силердин көзүңөргө тааныш күндөлүк турмушта кездештирип жүргөн баалуулуктар. Бул баалуулуктар кайсы элге таандык? Туура балдар, Кыргыз элине таандык экен. Анда ар бирине токтоло кетели. Аталарыбыз эзелтен эле бетине кол оймолор түшүрүлгөн аппак кийизден тигилген калпакты бийик тутуп кийип келишкен. Учурда да кичинекей бөбөктөрдөн тарта чоң аталарыбызга чейин кийип жүрүшөт. Ошондой эле сыйлуу конокторго белек катары да тартуулап келишет. Боз үй Кыргыз элинин көчмөн эл экендигинен кабар берет. Ата-бабаларыбыз мал чарбачылыгын аркалап тоодо, түздө көчүп конуп жүрүүгө туура келгендиктен тиккенге, чечкенге ыңгайлуу ушундай үйдү ойлоп табышкан. Кышта жылуу, жайда салкын болсун деп, жыгачтан кереге ууктарын жасап, сыртын апакай кийиз менен жаап, кийиз бетине кол оймо чиймелерди түшүрүп, мына ушундай көркөмдүктү жаратышкан. Бүгүнкү күндө да элибиз жайлоого чыкканда, той аштарда, маданий иш-чараларда боз үйдү тегип, колдонуп келе жатышат. Чебердин тийсе колучу, чер жазган мукам доошу, чер тилип келген байыртан, чечен тил кыргыз комузу. Комуз Кыргыз элинин улуттук аспабы. Балдар, силер сыналгыдан колдо комуз ойноткон таланттуу ага эжелериңерди көрүп эле жүрөсүңөр. Улуу комузчулар Токтогул Сатылганов, Атай Огонбаев аталарыбыз эң сонун уккулуктуу күйлөрдү жаратып, чертип келишкен. Учурда да ар кандай комуз иримдери ачылып, ага үйрөнүүгө дилгир жаштардын көптүгү кубантаарлык көрүнүш. Жогорудагы баалуулуктар кайсы элге таандык деген суроого жооп алдык. Эми балдар, мына ушундай улуу эл Кыргыз эли мекендеген жер эмне деп аталат? Силердин мекениңер кандай аталат? Деги эле мекен деген эмне? Бул суроолорго жоопту кийинки көрүнүштөн чогуу издеп көрөлү. Шаар четиндеги айылдардын биринде эки кыз жолугушуп калышты. Алардын биринин аты Айдай, экинчиси Мерим. Айдай ошол айылда жашайт. Ал бейтааныш кызды көрүп, "Сен кимсиң?" деп суроо узатты. "Кел, таанышып алалы, менин атым Мерим. Сен ушул айылда жашайсыңбы?" деди Мерим. Анда Айдай: "Ооба, мен ушул айылда жашайм. А сенчи?" "Мен конок болуп келдим, көлдөн болом." Сенин мекениң кереметтүү ысык көл жергеси турбайбы, Менин мекеним ушул айыл. Бул айылда менин жакындарым, досторум, мектебим баары бар. Мен мекенимди жакшы көрөмүн", деди Айдай. "Жок Айдай, сен туура эмес айтып жатасың. Биздин мекенибиз Кыргызстан."
Анда Айдай: "Жок, сеники туура эмес. Менин мекеним, бул менин айылым." Эки кыз талаша кетишти. Бул учурда четте баятан бери байкап турган чоң ата жакын келип: "Кыздарым, эмнени талашып жатасыңар?" деди. Анда Мээрим: "Чоң ата, биздин мекенибиз Кыргызстан десем, Айдай буга макул эмес." "Чоң ата, менин туулуп өскөн айылым менин мекеним эмеспи?" деди Айдай. Анда чоң ата: "Ай, кыздарым, экөөңөр тең туура айтасыңар. Биздин баарыбыздын мекенибиз Кыргызстан. Айдай кызым, ал эми сенин туулуп өскөн айылың кичи мекениң болуп саналат. Экөөңөр кол кармашып, ынтымакта болсоңор, силерге эч ким тийише албайт. Ал эми баарыбыз бир бүтүн болсок, биздин мекенибиз да бүтүн болот." Көрдүңөрбү балдар? Силер байкагандай, силер теңдүү жеткинчектердин арасында ушундай талаш суроо бар. Силердин мекениңер эмне деп аталат? Достор, силердин араңарда да туулуп өскөн айылын же болбосо окуп жаткан шаарын гана мекеним деп түшүнгөндөр жок эмес. Мекен деген эмне? Мекен бул ар кимдин киндик каны тамганган жер эмес. Ал учу кыйрына көз жетпеген ажайып керемет өлкөбүз Кыргыз жери. Ар бириңер туулуп өскөн айылдар, шаарлар биригип келип бир мамлекетти түзөт. Ал баарыбыздын мекенибиз Кыргызстан мамлекети. Ал эми силердин туулуп өскөн жериңер кичи мекен деп аталат. Кыргыз мамлекети эгемендүү мамлекет болгондуктан өзүнүн символикаларына ээ. Өлкөбүздүн желеги кызыл түстө, күн нуру тегиз чачып турган түндүктүн сүрөтү түшүрүлгөн. Эркиндикти жана күн астындагы элдердин достугун билдирет. Кыргыз Республикасынын герби, канатын жайган ак шумкардын сүрөтү, тегеректин эки капталынан орун алган пахта жана буудай, көлдүн ары жагында жайгашкан ала тоо, тоо кыркалары жана алтын нурун чачыратып чыгып келе жаткан күн. Кыргыз Республикасынын гимни 1992 жылы 18 декабрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому менен бекитилген. Эмне үчүн гимнди аткарууда оң колубузду сол көкүрөгүбүзгө коюп ырдайбыз? Себеби сол көкүрөгүбүздө жүрөгүбүз жайгашкан. Жүрөгүбүз мекен деп соксун, Кыргызстан деп соксун деп тилек кылабыз. Кыргызстанда кыргыз эли гана жашайт деп ойлогон досторубуз да бар. Силер кандай ойлойсуңар? Биздин мамлекетте кыргыз элинен башка да ар улуттун өкүлдөрү жашайт. Атай кетсек, өзбек, орус, татар, дунган жана башка. Биздин сүйүктүү Кыргызстан кандай өлкө? Кыргызстан табияты кооз, тоолуу өлкө болуп саналат. Ошондуктан кыргыз жерин көрүү үчүн кызыгып келген чет элдик туристтердин саны көп. Мына балдар, биздин мекенибиз ушундай кереметтүү, ажайып кооз жер. Биз мекенди сүйө билели. Мекенди сүйүү эмнеден башталат? Келгиле анда кийинки көрүнүшкө көңүл бургула. Айгүлдүн бүгүн кубанычында чек жок эле. Анткени ал бул майрамды көптөн күткөн. Бул күн мамлекетибиздин эгемендүүлүк күнү эле. Айгүл апасы менен шаарга түштү. Шаар ушунчалык көркөм, кооз көрүндөгө. Ар кандай жасалгалар менен жасалган. Ата-энелери менен ээрчишип бара жаткан балдардын колдорунда түрдүү түстөгү шаарлар, шириндиктер. Албетте, анын арасында мекенибиздин кичинекей желекчеси да бар. Аттракциондо ойноп жаткан балдардын шаңдуу күлкүлөрү майрамды коштоп турду. Айгүлгө апасы да шириндиктерди жана Кыргызстандын желекчесин алып берди. Айгүл аябагандай кубанды. Бул күнү шаарга Асан да ата-энеси менен түшкөн. Асан мектепте жакшы окуйт. Чоңойгондо мекенди коргогон аскер кызматкери болом деп кыялданат. Асандын да кыялы орундалды. Ал аянттан жоокерлерди көрүп, алар сыяктуу чекесине колун коюп салам берди. Ал эми Айгүл болсо жолдо так секирип бара жатып, колундагы кичинекей желекчени түшүрүп алды. Аны алайын деп колун сунганда апасы урушуп койду. Жерге түшкөн нерсени алба деп колунан жетелеп кетип калды. Алардын артында Асан ата-энеси менен келе жаткан. Ал жерде жаткан кичинекей желекчени карап туруп калды. Асан эч качан желектин жерде жатканын көрбөгөн. Ар дайым бийикте желбиреп турганын көргөн жана эжейинен уккан. Ал ата-энесин карады.
Алар жылмайып ала кой дегенсип баш ийкешти. Асан жердеги желекти колуна алып, чаңын күүп, бийик кармап бара жатты. Шаардан үйгө келип эле Асан желекти алып эшикке чыкты. Ал бир ойду ойлоп койгон болчу. Досторунун ойнойбуз деп чакырганына да карабады. Ал Тургай апасынын тамак ичип ал деген сөзүн да укпады. Кичинекей күрөгү менен жерди көпкө казды да, алып келген желегин жыгачка байлап орнотуп койду. Анын жанында туруп, жоокерлердин кыймылын туурап жатты. Кеч да кирди. Асан үйгө кирип, чарчагандан тамак да ичпей уктап калды. Апасы баласынын уктап калганын карап, анын жакшы көргөн жоокер кийимин тигип бермекчи болду. Түнү менен тигип чыкты. Эрте менен Асанга карап жылмайып, "Кел балам, бул кийимди ал да кийип ал", деди. Асан көргөн көзүнө ишенбеди. Бул кийим жоокер кийим эле. Асан апасы тигип берген жоокер кийимин кийип, "Апа, мен мекенди коргогон эр азамат болом", деп эшикке чуркап чыгып кетти. Асан кандай бала экен? Эмне үчүн Асан башка балдар сыяктуу ойной бербеди? Силер Асандын ордунда болгондо эмне кылат элеңер? Балдар, суроолорго өз алдыңарча жооп берип, ата-энелериңер менен талкуулагыла. Асан чынында мекенибиздин патриоту экен. Мекенди сүйүү адам туулганда кошо туулат. Силердин биринчи күлкүңөр, алгачкы таштаган кадамыңар, жакындарыңарга болгон сүйүүңөр, окуган мектебиңер, аткарган ишиңерге болгон сүйүүңөр, ар бир туура таштаган кадамыңар, булар баары мекенге болгон сүйүүнүн башаты болуп эсептелет. Эми балдар, биз мекенибиз жөнүндө кызыктарга орун берсек. Силер билесиңерби балдар? Аталарыбыз мекендеген жерди Ала тоо деп аташкан. Эмне үчүн мындай аталып калды экен? Аты эле айтып тургандай, бийик тоолуу, тоо башынан жайык ышы күн нуруна чагылышкан күмүштөй кар кетпегендиги. Ала тоону аталарыбыз кылымдар бою мекендеп, душмандардан коргоп келишкен. Алар Ала тоонун чокусунун үлгүсүнө салып, апакай кийизден тигилген калпакты кийип келишкен. Ошондой эле кырка тоолорун карагылачы, эмнеге окшошуп турат? Кадимки эле кыздарыбыз кийген айчүрөк топуну да тоолордун үлгүсүндө жаратышкан. Биздин боз үйчү кичинекей дөңсө тоолордун көчүрмөсү сыяктанат. Көрдүңөрбү балдар? Силер билбеген ушундай кызыктар бар. Ушундай жакшы маалыматтан кийин келгиле балдар, бүгүнкү сабактан алган билимибизди текшерип алалы. Кыргызстандын Борбор шаары кандай аталат? Демек, туура жооп Бишкек. Кичи мекен деп эмнени айтабыз? Туура жооп биз туулуп өскөн жер. Мурда аталарыбыз мекендеген жер эмне деп аталган? Туура жооп Ала тоо. Кыргыз эли мурда кандай үйдө жашашкан? Туура жооп боз үй. Азаматсыңар балдар, силердин оюңар туура жооптор менен дал келген болсо, силер эң жакшы көңүл коюп түшүнгөн болосуңар. Максатыбызга кайтсак, мен ойлойм, мекен жөнүндө түшүнүк алдыңар, символикалар менен тааныштыңар. Мекенди коргоо, сүйүү канчалык маанилүү экендигин билдиңер. Бул максат силер ушул кезден кийинки жашооңордо да, келечекке таштаган кадамыңарда да силердин койгон максаттарыңардын арасында болуш керек. Демек балдар, сөз жыйынтыгында эмне дейбиз? Кыргыз жери мөлтүр сууларга, ден соолукка абдан керек таза абага, жер жемиштерге толо тоо токойлорго бай. Асман тиреген үйлөрдөн да көрктүү, көк мелжиген тоолору менен көрктүү. Мына балдар, биздин сүйүктүү мекенибиз Кыргызстан айта берсе сөз жетпегендей кереметтүү жер. Ошондуктан ушундай кооз жерибизди сактап, аталарыбыз бизге калтырган баалуулуктарды бийик тутуп, бизге кандай жеткирсе, биз да ошондой кылып келечек муундарга өткөрүп беришибиз керек. Ал үчүн кичинекей кезден жакшы окуп, ар кандай бийиктиктерди багындырып, кыргыз желегинин өлкөбүздө гана эмес, чет өлкөлөрдө да желбирөөсүнө салым кошосуңар деген жакшы тилектер менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калгыла.